Борбор Азия өлкөлөрүндө суу тартыштыгы барган сайын чоң маселеге айланууда. Адамзат мөңгүлөрдүн азайышына, кургакчылыкка баянышкан жагдайларды өзгөртө албайт, бирок ишти туура жүргүзүп, суу каатчылыгын жеңилдетсе болот. Бул тууралуу адистер белгилешүүдө. Суунун кризиси Борбордук Азияда уланып эле кете бере турган болуп калды. Себеби дегенде уже былтыр жана Казакстан өздөрүнүн министрлигин, суу чарба министрлигин түзүштү жаңы. Аларда уже жакынкы 3 жыл 5 жылда суунун дефицити почти 10 миллиард метр кубка жетет деп прогноз берип атышат. Экинчи жагы жанакы Афганистан бүгүнкү күндө канал кура баштады. Если Амудариядан ушул канал аркылуу өздөрүнүн суусун ала турган болсо, анда Түркмөнстандыкы, Өзбекстандыкы проблемалар пайда болушу мүмкүн. Значит, бул Борбордук Азияда ушундай суу жетиштигинин проблемасы боло турган болсо, Кыргызстан суунун башында турган өлкө катары обязательно бул процесске будем задействовать. Мындан улам адистер суу ресурстарын башкаруу системасын түп тамырынан реформалоо керек дешет. Ал үчүн өз алдынча мекеме түзүү зарыл. Анткени Борбор Азиядагы калктын тез өсүшү суу ресурстарына болгон суроо талапты ого бетер күчөтүп жатат. Өсүп жаткан шаар калкы жана айыл чарба ишмердүүлүгүнүн кеңейиши өлкөлөр аралык жеткирүүлөргө олуттуу басым жасап жатат. Минприроды суунун Кыргызстанда политикасын аныктайт. А служба водных ресурсов Минсельхоздун астында да булар ирригация менен заниматься этет, анан жана хозяйственный часть менен заниматься этет. Ал эми суунун бардык аналитический базасын ээлеп турган Кыргыз Гидромет, гидропосттордун метеостанциялардын данныйларын алып аткан Кыргыз Гидромет бул МЧСтин астында. В результате 3 министрлик 3 жака чоет дагы. Кыргызстандын суу позициясында коңшулар менен жана көп кезде биз уттуруп коюп атканыбыздын бирден бир мисалы ушул да. Аймактагы экономиканын маанилүү тармагы болгон айыл чарбасы ирригацияга көз каранды болгону суу тартыштыгын ого бетер курчутат. Поэтому нужна Трансчегаралык суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу, эффективдүү институттарды түзүү зарыл. Мындан тышкары суу ресурстарын башкаруунун туруктуу практикасын ишке ашыруу кризистин кесепеттерин азайтуу үчүн маанилүү кадам болуп саналмак. Ошол министрлик бүт суу маселелерин баарын карап барысын чечкенге тез арада мүмкүнчүлүк пайда болот. Орусча айтканда оперативность пайда болот да. Тегерек столдун жыйынтыгы менен адистер бийлик өкүлдөрүнө сунуштама жөнөтмөк болду. Анын максаты Кыргызстандын суу ресурстарын рационалдуу пайдаланууга жол ача турган реалдуу сунуш, демилгелерди иштеп чыгуу. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.